Кыргызстанда соңку жылдары балдар арасында кылмыштуулук жана балдарга карата зомбулук көбөйүүдө. Маселен, балдар арасындагы кылмыштуулук былтыркы жылдарга салыштырмалуу быйыл 10%га өскөн. Ал эми жашы жетелектерге карата жыныстык зомбулук көрсөтүү фактылары былтыркыга караганда аз катталды. Деген менен балдарга карата зомбулук бул тармактагы эң чоң көйгөй болуп калууда. Көбүнчө эле балдар кылмыштуулук кылганда бул мүлккө карата кылмыштар, ооручулук, тоноо деген. Албетте бүгүнкү күндө балдарга жасалган кылмыштар жок эмес. Бул абдан көйгөй биздин өлкөбүздүн көйгөйү, жеке үй бүлөнүн көйгөйү эмес. Ошол себептен бүгүнкү күндө биз Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын алып жумуш алып барабыз. Укук бузуулардын алдын алуу негиздери жөнүндө ошол балдарга, негизги жарандарга системалык түрдө жардам көргөзүү жана жумуш алып баруу бул биздин түз милдет. Ошол себептен мен ойлойм, ар бир мамлекеттик кыздар орган өзүнүн түз милдетин аткарса, биз ошо балдарга жасалган зомбулуктун, балдар тарабынан жасалган зомбулук, кылмыштуулук, укук бузуучулуктарды алдын алабыз деп ойлойм да. Бүгүн Бишкекте өткөн форумда жашы жетелектер арасындагы кылмыштуулук, аларга карата зордук зомбулук көйгөйлөрү талкууланды. 1-май райондук ички иштер башкармалыгы уюштурган иш-чарага билим берүү, саламаттыкты сактоо жана башка тармактардан өкүлдөр жана өспүрүмдөр катышты. Кыргыз Республикасынын 2021 жылдын 5-майындагы 21-майындагы 60 мыйзам бар. Ошол мыйзамда көрсөтүлгөндө негизи жалгыз милиция бул багытта ишти алып барыш бизге оор да. Болгон күчүбүздү жумшайбыз, бирок коомчулук жана ошол мыйзамда көрсөтүлгөн субъектилер бизге жардам бериш керек да. Бүгүнкү форум максаты да ушул. Именно субъектилердин баарын чакырганбыз, аларга мына көрсөтмө берип атабыз. Ата-энелер кылмыштуулукка социалдык абалы начар үй бүлөлөр барат дегенден алыс. Алар ата-эне баланын материалдык муктаждыгын эле чечпестен, аны менен күнүгө баарлашып, көйгөйлөрүн укса, ошондо бала мунун баарын сырттан издебейт деген пикирде. Эки уулубуз бар, дайыма мектепке жөнөтүп аткан учурлар бул багыттарды тарбиялап, жакшы нерселерди үйрөтөбүз. Анткени урушуп, согушуп бул ден соолугуңа эле залакасын алып келет, жаман иштерге душар болушуң ыктымал. Ал эми балдардын бул жака, туура эмес жака барбасы үчүн үйдөн жакшы тарбияны, анткени жетишерлик ойду айтып кое турган болсок, ал жактан эч кандай бир талаптонуу же болбосо мындай бир үстөмдүк кылуу болбойт да. Көпчүлүк учурда биздин деле өзүм ошол балам окуган мектепке дагы барып, биз көзөмөл карап турабыз. Себеп дегенде кичине үстөмдүк болбосо. Форумдун соңунда бирдиктүү атайын резолюция кабыл алынды. Эми тиешелүү башкармалык борборлор ушул резолюция боюнча иш алып барышат. Сиздер ар бириңиздер мындай жаш муун убагында Сезим Сагынбекова, Мирлан Жаныбеков, ЛТР, Бишкек. Чыңдоо маселеси улуттук актылыктардын бири катарында маани берип келет.